мекенибизде saat 18. Угарманды сергек жашоого үндөп, ден соолукту сактоого чакырган иммунитет уктуруусу. Ар дүйшөмбү кечки saat 6-дан 7-ге чейин сиздерди күтөт. Алып баруучу Айнура Миназарова. Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен биздин кадырлуу замандаштар, сиздер менен кайрадан Коттуу студиябызда амандашып отурабыз. Жана албетте дүйшөмбүнүн аптанын биринчи күнүндө дүйшөмбү дегенде сиздер менен чогуу биз ден соолугубузга кам көрүп, жана ошол ден соолук жаатында баардык жаңылыктар менен бөлүшүп келебиз. Кызматта мен журналист Айнура Миназарова сиздер менен 1 саат бою болом. Жана бүгүнкү эфир өзгөчө, анткени бүгүн биз бир өзгөчө форматта, өзгөчө конокторубуз менен маектешүүбүздү алдыда сиздерге тартуулайбыз, андыктан алыстабаңыз. Ал эми саатыбыздын кечин бир музыкалык ыргак ачып берсин, андан соң маегибизди улантып конокторубуз менен тааныштырабыз. Гүлнур Сатылганова жана Мыктыбек Нурланбековдун Сүйгүлө чыгармасы сиздер үчүн. Tikteship qarashqila qapanib qatpay ichdi urushup jarashqila bürüşpül köp ubaqı sağınıp barzışqila bilgenge uşul baqı xat menen жазышqila Көңүлгө имерилип көз жашты арчышкыла жакшы сөз арнашууда тынымсыз жарышкыла сөз күчүн жоготкондо учакка алышкыла жашырбай бир дасырды бардыгын бөлүшкүлө укканга бири-бириңди аябай көнүшкүлө ушинтер бири болсо кубанып сүйүнгүлө калганы келет кетет сүйгүлө Can aldığında korgulup çurkadılar bu suyu silerdik ki başkanı bağdılar Şaşırbay bir dasırdı vardığın bölüşkülü o kanga birbirindi ayabay gönüşkülü uşinter biri bolsa obanıp süngülü kalganı gelet
чыныгы сулуулукка чакырган Иблөлүк Окей радиосу жана сиздер менен чогуу Айнура Миназарова эфирде иммунитет доктурусуна кош келиңиздер. Жана биз бүгүнкү эфирдин алкагында ушул жайын жатын моюнчасынын залалдуу шишигин алдын алууда кандай проекттер болгондугу, негизи эле Кыргыз Республикасында кандай проекттер болуп келет жана кандай фонд же кайсы уюмдар иш чараларды алып барышат, мына ушул тууралуу таанышууларды алдыда жасамакчыбыз, ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Анда мен бүгүнкү конокторубузду сыймыктануу менен тааныштыра баштасам, алгачкы эле биздин коногубуз татынакай болгон эжекебиз медицинский мост уюмунун негиздөөчүсү Айбулак Жумак. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Рахмат. Анда Айбулак эжеке келиңиз, угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз менен амандашып алыңыз. Урматтуу угармандар, саламатсыздарбы? Менин атым Айбулак Жумак. Мен кытайлык кыргыз болом. Кыргызчаны эптеп жакшы сүйлөйм. Бүгүн 1 саат сиздер менен чогуу болобуз. Сүйлөп берем деңизчи. Сүйлөп берем, жыйыртап берем. Жакшы, күтөбүз. Жана жанында жан жөөкөрү бар, медицинский мост ушул айтылган эле уюмдун ген мүдүрү Космосбеков Санжар Космосбекович. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Чоң рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Абдан сонун. Ысыкта кураган жоксуздарбы, ысыган жоксуздарбы? Бир сыйра кургап барып азыр суу ичип кичине өзүмө келе түштүм окшойт. Сиздерди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Анда микрофонго жакын отурганга аракет кылыңыздар. Жана ушул эфир алкагында бизди кызыктырган баардык суроолорго жооп алабыз деген үмүттөмүн. Жана мен ар бир угарманыбызга кайталай кетейин. Достор, дагы бир ирет WhatsApp номерубузду 0559 911 444 сандары кызматта. 0559 911 444. Эгерде түз байланышка чалам деген угармандарыбыз бар болсо 0312 91 19 19 сандары кызматта. 0312 шаарыбыздын коду, студиябыздын сандары 91 19 19. Алгач эле менин суроом Айбулак эжеке, ошо сизде медицинский мост бул осо эмне болуп түзүлүп калган, ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Жана муну түзүү үчүн идея каяктан келген, ким жетектеди, эмне менен жетектелдиңиз? Медицинский мост орусча ат койгонбуз, бирок муну кыргызча которгондо медицина тармагындагы бир көпүрө болот да. Мен өзүмдү ошентип элестетип жүргөм. Кытайда төрөлдүм, бирок мен кыргызмын. Ар дайым Кытайда жүргөнүмдө же башка өлкөдө жүргөнүмдө Кыргызстанда бирдеме болуптур, бирөө ооруп атыптыр, бирөө каза болуптур дегенде ар дайым ойлойт элем. Мен ошол көпүрө болуп, ошол кишилерге жардам берсем, кыргыздарым оорубаса, ден соолугу бекем болсо экен деп ойлоп жүрөт элем. Ошол ойлор менен акыры максатка жеттим. Медицинский мост деп ушул көпүрө болгон фирманы курдук 2020-жылы 6-айда. Андан бери биз 3 жыл кичине кыйналып калдык да, анткени карантин болуп, Кытайда 3 жыл границалар жабылып калып, чек арадан өтө албай, 3 жыл онлайн иштеп калдык да. Интернет аркылуу, телефон аркылуу. Анан көп ойлор болду. Өзүң тынч абалда Кытайда эчтенкени кыла албай, үйүңөн босогодон аттап чыга албай калган кезде кайра коюп китеп окуйун, көп идеяларымды ишке ашырганга ойлонойн, жазайын, ошол пландарымды түзүп чыгайын деп 3 жыл мага деле көп күч кубаттарды берди. Граница ачылды, январда эле учуп келдим. Мен биринчи келген самолет менен эле келдим да, кызым менен. Ошондон бери кайра аракеттендик. Негизи мен ойлойм, буякта бир жагынан кайрымдуулук иштер менен алектенем. Мисалы, тубаса жүрөк оорусуна ооруган балдар менен аларды мен мурда дагы көп жол Кытайга алып барып операция жасатканмын. Кытайдагы профессорду дагы Кыргызстанга алып келип, Кыргызстандын өзүнөн операция жасаттырганбыз. Анан аралыкта мен көп Кытайга ушул Кыргызстандагы мүмкүнчүлүктөрдү, Кыргызстанда болгон көйгөйлөрдү жеткирип тургам ушул көпүрө аркылуу. Анан Кытайдагы Кыргызстанга кызыккан профессорлор алар айтты да, биз деле жардам берели. Бизде мындай мүмкүнчүлүк бар, ошону алып барсак болобу деп. Анан ошол иштер менен, ушул байланыш менен биз бат жакында эле өткөрүп бүттүк. Тиги рак шейиттин матки боюнча скринингди алып келдик. 1 ай болду. Ушул бул жөнүндө алдыда сөз кылалы буюрса. Ушул медицинский мост деп айтылганына караганда, бирок сиз өзүңүз кесибиңиз боюнча дарыгер эмес экенсиз да. Эмнеге ушул так оору жагын же болбосо медицина жагын тандап алдыңыз?
мен төрөгөн энем биз жакта эне дейт да. Мама дегенди биз эне дейбиз же апа дегенди эне дейбиз. Мен энем тубаса жүрөгү оорусу менен төрөлгөн да. Биздин үй бүлөнүн ыктысат абалдары жакшы. Анан көп каналдарыбыз бар коомдо. Атам дагы чоң болуп иштеген. Анан билим бар, тилден кыйналбайбыз. Бирок ошондой абалда деле мен энекемди айыктырабыз деп көп кыйынчылыктарды тартканбыз да. Баарын кечип өткөнбүз. Мен өзүм ойлоп калам көп кезде. Кээ бир кезде акча эле көп маселени чечип коет эмес. Акча деле чече албайт. Кээ бир кезде акыл керек. Кээ бир кезде байланыш керек. Кээ бир кезде ушундай учурларда мерим керек. Ошон үчүн бирден туруп дагы айтып берем, бул кайрымдуулук иштерди эмне идея менен баштагам деп. Негизи колуңда бар болобу, жок болобу, кайрымдуулукту алып барам, аткарам десе, ар кандай киши жасай алат да. Жакшылык кылуу колунан келет, баарынын. Ошол биздин үй бүлөнүн башынан өткөн иштер мага ушундай бир сигнал берди да. Элдин ден соолугу менен алып бара турган, жардам бере турган иштер болсо, соопчулук болот. Дагы бир жагынан көп ийгиликтерге жетебиз. Анан мен дагы бир өзгөчө тарабым. Мен кытайлыкмын. Кытайчаны жакшы билем. Бирок мен кыргызмын. Кыргызстанда мен эркин жашай алам. Биякта тууган уруктар көп. Жанында отурган Санжар мырзага окшош жардам берем деген кишилер көп. Ушул өзүң жакшы болсоң, жакшылардын баарын тартып келесиң да. Рахмат. Кытайда эмне болуп ошо ал жакта жашап калган ата-энелериңиз кайсы жылдан бери, дүркүн учурунан бери же андан кийинби? Бир аз үй бүлөлүк тарыхыңыздан айтып берсеңиз. Бул тарых аябай узун болчу. Мен чоң атам Нарын ат башыдан болот. Ат башынын Май колхоз деген жеринен. Чоң атамдын аты Кадыр Богош. Чоң атамды көрбөгөмүн. Чоң атам 30 канчанчы жылдары аябай орустар басым бергенби Союз мезгилинде. Анан Нарындан качып барганда Кытайга. Кытайга качып барып, анан ошол жакта жайгашып калып, мен чоң энем менен таанышып, чоң атамдар черик, чоң энем чоң багыш, эки уруу биригип үй бүлө куруп, атам дагы ошол жакта төрөлүп калган Кытайда. Анан кийин мен дагы Кытайда төрөлдүм. Кызыл Суда төрөлүп, Кызыл Суда чоңоюп, 15 жашымда Шэньчжэн деген шаарына бардым. Бул Кытай мамлекетинин бир саясаты менен пайдаланып, ошол Гонконгдун жанындагы шаарга барып окудум да, орто мектепти. Аксыз баары. Көп эл мен журтумдагы мен тең туштарым окубаган окуунун баарын билимдерин такыр мен ээ болуп келдим. Анан кийин Пекинге барып окудум университетте. Пекинде окуп, аспиранттыкты дагы окуп, анан дагы эле канбадым да Пекинге. Үйдөгүлөр шаштырды. Кызыл Сууга кайтып кел. Атаң пенсияга чыккы чейин сени бир жерге орундаштыралы. Мамлекеттик бир органда иштеп калышың керек деп. Бирок ага унаган жокмун. Мен мүнөзүм ушундай да, өзүмдүкүн элге бергенге даяр эмесмин. Анан Пекинде калып өз алымда биринчи фирмаларда иштедим. Чоң компанияларда. Негизи Кытайдагы эң чоң шаардын эң чоң компанияларында ошолордун эрежеси менен, тартиби менен анда дагы көп тажрыйбаларды топтодум да. Топтоп 6 жылдан кийин кой мен өз алдымда бир ишти баштап көрбөйүмбү? Дагы бир деңгээлге чыгыш керек деп анан фирма курдум. Фирманын аты жаңы мейкинг деп которсок болот. Newland. Англисче Newland деп койгонбуз. Анан медицина тармагына жумуштарымды баштадым. Ал кезде деле ошол жүрөк менен байланыштуу шаймандарды алып, клиникага сатып, бирок ал бизнести мен оңой эле ойлогом да. Алып сатып эле көп акча таап эле жыргап жатып калагам деп. Бирок андай болбоду. Акыры ошол кайрымдуулук иштери менен мен өзүмө ылайыктуу жолду таптым да. Кайрымдуулук иштер азырга чейин 9 жыл болду. Кыргызстанга дагы алып келдик. Жакында аткарып баштайбыз. Үй бүлөм бар, бир кызым бар.
кызымдын аты Асман. Ооба, Асман деген ырдан коюлган. Жакшы, сон рахмат, азаматсыз. Айбулак айым ошол Корея дедим мен да, Кытай эл республикасында негизи ушундай уюм ачып, өзүңдүн жеке бизнесиңди ачып, кандайдыр бир жол таап өзүңдү реализациялоо кылуу оорбу Кыргызстанга салыштырмалуу? Ал жактын мыйзамдары эмне дейт, ошол жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Кыргызстанда, Кытайда, сиз Корея десеңиз мен Кыргызстанда деп баштадым. Кытайда болсо мамлекет аябай колдойт. Болуп дагы жаштар өз алдында бир жумушту жасайын десе, мамлекет кредитке берет, анан көп саясаттарын жаратып берет, шарттарды түзүп берет да. Мисалы 3 жылга чейин налог төлөбөй иштерди жолго салып алып, анан кайра төлөсөңөр болот. Мисалы офистин арендасын төлөбөй эле койсоңор деле болот 1-2 жылга чейин. Анан жайгашып алып, анан сүйлөшсөк болот деп. Бутуңдан туруп алгандан кийин деп, ошондой шарттар түзүп берет. Анан дагы кээ бир кезде бир мамлекеттен өкмөт органдары уюштурат жаштарды, өз алдында жумуш жасап аткандарды. Ошолордун баарын чогултуп, силерде кандай маселе болуп атат? Дагы өз алдыңда бир жумушту баштаганда мунун тартиби кандай болуш керек? Канун жагынан кандай болот? Эрежелери кандай болот? Ошол жагынан көп билимдерди жеткирип турат. Анан көзөмөлдөгөнгө дагы атайын кишилер болот. Иши кылып бир жумушту баштайын десе оңой эле да. Колдоо бар. Ооба, колдойт. Анан мен дагы ошондой уюмдарга катышканмын. Жаштарга мен лекция сүйлөп берем да. Алар кээ бирөөсү айтат, мен акчам жок, ошон үчүн мен көп идеяларымды ишке ашыра албай калдым деп. Мен дайыма айтам, идеяң биринчи. Идея болсо, дүйнө жүзүндө акчалар такыр бирдей. Мендеки доллар менен тиги кишидеки доллар кебетеси бирдей да. Үстүндө менин сүрөтүм же башка бирөөнүн сүрөтү болбойт. Юан деле ошондой. Ошон үчүн биринчи идея жакшы болсо, акчаны тияк-бияктан чогултуп деле алып жүрө беребиз. Бирок акча толтура, идея жок болсо, ал акча болобу? Жөн эле бир кагаз болуп калат да. Ошон үчүн жаштарга көп ушул жагынан биз дагы күбө болуп турабыз, эже болуп. Жакшы, чоң рахмат. Анда сөз кезеги Санжар мырза, сизге Айбулак айым менен кантип таанышып калдыңыз, кантип табышып иштешип калдыңыздар? Бул тууралуу мен оюмча аябай кызыктуу. Анткени мен негизи билим берүү тармагында 7 жылдан бери иштейм. Иштеп келгем да. Өзүм чет өлкөдө окуп келген себептен мен убагында студент болуп жүргөн кезде чет өлкөгө аябай баргым келчү да. Анан көптөгөн ар кайсы эшиктерди каккылап, ар кандай программаларды издеп жүрүп, анан бир программа таап, ошол 21-жылымдын жаштар деген программа менен өтүп, ошол Кытайда бюджеттик негизде окуп келгем. Анан Кытайдан окуп бүтүп келгенден кийин биздин жаштарыбызды, студенттерибизди чет өлкөгө умтулган мүмкүнчүлүктөрүн карап көрсөм, негизи баягы рынокто карап көрсөм, андай фирмалар саны аз экен да. Ошого жараша биз командабыз менен ошол билим тармагында иштейли, баягы бизге окшоп да чет өлкөгө барып окуп келишсин, илимдүү болуп келсин. Анткени чет өлкөгө чыккан адамдын жашоого көз карашы өзгөрүлөт да, аябай элечи. Мен бул нерсенин бардыгын тең өзүм башыман өткөн үчүн айта алам да. Ошол максатта билим берүү центрин ачып, анан чет өлкөгө студенттерди кетире баштадык. Эң биринчи кетиргенибиз Кытай болгон. Анткени биз Кытайдын культурасын, менталитетин, көз карашын, кандай документтер керек экенин баарын билебиз. Анан ошол багытта иштеп студенттерди кетирип баштаганбыз. Андан кийин мен бир тааныш байкем бар болчу. Анткени экөөбүздүн офисибиз жакын болуп, маңдай теске бир офисте иштечүбүз. Анан баягы иштеп аткан ишибиз жакшы болуп, элдерге жардам берип, анан дагы бир центр ачалы деп ачып ремонтун баштап жүргөм. Жайкы ушул азыркы убакта ысык, аябай аба ырайы ысык болгон убактан эшикке чыгып, жайдын чилдесинде аябай ысык болуп аткан ошол убакта мен эшикке чыгып бир темирди боеп атсам керек эле. Анан бүтүп чыксам, ошол баягы менин тааныш байкем эшикте жүрүп калыптыр. Анан Санжар, сен бияка да келдиңби деп таң калды да, ойчу. Анан таң калгандан кийин, мен келдим, мына бул
жерде ачып ремонт кылып атам десем, мен ошо сенин жаныңда эле ал дагы бир офис алдым деп айтып калды да. Анда карап көрсөк, мурдакы офиста маңдай тескей болчу, бул кийин калган офиста маңдай тескей болуп калды. Ошол байке менен мамилеси андан беш бетер жакшы болуп калды да. Анан баягы кирип чыгып бирин-бирибизди көрүп коюп жүрөчүбүз. Анан бир күнү мага келип, менде принтер бар болгон себептен могул бир документти чыгарып берип койчу деп айтты. Ал документти чыгарып берип атсам, анан ошол убакытта Айбулак эже менен тиги социалдык тармак аркылуу көп мындай видео вызов менен сүйлөшүп атышыптыр. Анан мына таанышып коюңуз, жакшы жигит, мындай болот, аты Санжар болот деп менен таанышып жөнөтүп койду. Анан мен ошол Айбулакчынын данныйларын алып алып, анан кийин жазышып сүйлөшүп турабыз. Анан кийин сүйлөшүп келсем, Айбулак эже Пекинде жашайт экен, мен Пекинде окугам, анан баягы барган жерлерибиз окшош чыгып, анан ай сен 2015-жылы бул жерде болбодуң беле, мен да биякта болгом деп Ноорузда отурганбыз, чогуу кыргыздар болуп ошол ойдон. Мен тиякта жүргөндө дагы кытайдык кыргыздар менен аябай жакшы мамиледе болчумун. Чогуу футбол ойноп, алардын баягы кичине культурасы бизден биртке айырмаланып турат, анткени биз баягы кичине орусча алыс болуп аралашып кеткенбиз, чын айткандачы. Ал жакта кичине нукура кыргыздараак да. Анан алар менен дайыма мамиледе болуп жүрчүбүз. Анан ошол өткөн кеткен күндөрдү эстешип, анан тиги айтып калды, Айбулакчы мен Кыргызстанга барам, тосуп ал, коюлган бир иш-чаралар бар болчу, ошону чогуу бирге кылалы деп. Анан келгенде тосуп алдым. Ошентип иштешип калдыңыздар. Анан ошентип жакшы, чоң рахмат. Ага эжеке болуп койду. Сиздер менен сааттап эле сүйлөшүп отургум келет, бирок аттиңай убакыттар экен. Ошо жакын арада Кытай Эл Республикасынан келген дарыгерлер ушул жатын моюнчасынын рак оорусун алдын алуу боюнча бир иш-чараларды өткөрүп бүтүрүшпөдүбү? Негизги менин бүгүнкү эфирдин максаты ушуга басым жасоо. Ошондуктан бир кыскача айтып берсеңиздер, Айбулак айым, анда бул эмненин негизинде ишке ашты жана кандай болуп ишке ашты? Бул проект болсо 2020-жылы март айында түзүлгөн да. Кытайдын Нанкин медициналык университети менен биздин Кыргызстандын онкологиясынын арасында контракт түзүлгөн. Ошонун негизденип биз ойлогонбуз, биздин максатыбыз биринчи Кыргызстандагы аял заттардын ушул рак шейитки матки тарабында абалдары кандай, ошол абалын ээлейли дедик да. Анан ошону ээлегенче, анткени бул жолу келген профессорлор, булар негизи Кытайдагы ушул рактын алдын алуу боюнча тартиптерин түзүп чыккан кишилер. Бүт Кытай мамлекеттин баардык ооруканасында такыр ушул эреже менен, ушул тартип менен иштешет да. Тартипти түзгөн кишилер. Буларды чакырдык анан Кыргызстанга. Булардын максаты биз ошол тартипти Кыргызстанга дагы жеткирсек. Аз акча кетет, анан дагы аялдар өзүнүн ден соолук абалын эртерээк билсе, баягы ооруп эң акыркы күндөр болгондо, болбой баратканда, эртең бүрсүгүнү кетип калат деген кезде, анан кыргыздар ушундайбыз да, негизи каныбызда бар окшойт. Ошол күндөргө жетип калбай алдын алуу идеяны жеткиришибиз керек деп ошол максат менен келишти да. Анан бул контрактты биз 20-жылы март айында түздүк, бирок карантин болуп калып 3 жыл токтоп калды да. Биз ал кездеки оюбузда 3 жыл ичинде жыл сайын келип кетип жок дегенде 5000 аялды текшерип чыгабыз дегенбиз. Бул текшергендин барышында онкологиянын өзүнүн врачтарын дагы чогуу алып жүрүп, биз кандай жасайбыз, Кыргызстандагы врачтар кандай жасайт экен, биздин тартибибиз менен Кыргызстандын айырмасы кандай, биздин кандай өнөрүбүз бар экен, Кыргызстанда өзгөчө кандай өнөрлөр бар экен, билим ашыруу болсун деп, тажрыйба алмаштыруу болсун деп ошол максатты койгонбуз да. Анан быйыл деле кичине кечигип калдык, бирок жакшы аткарып алдык да. Убакыт кичине кыс болду, бирок бир ай ичинде биз 1013 аялды биринчи скрининг кылдык. Скринингдин арасынан 174 аял HPV вирус менен чалдыктыр. Муну эсептедим, 17%дан жогорураак болду да, 18%га чакындады. Дүйнө жүзүндө бул HPV вирус менен чалдыккан аял заттардын саны 10% болот. Кыргызстандыкы дүйнө жүзү боюнча Кыргызстандыкы 17 экен, 17ден ашкан. Кээ бирөөлөрү биринчи жолу өмүрүндө биринчи жолу келип көрүнүп атат да. Анан биз кайра чалып чыктык, ошол 174 эжелерге келип бизге кайра клетканы тапшырып,
дагы бир УЗИ аппарат сыяктуу аппаратыбызды дагы Кытайдан баардык керектүү нерсенин баарын Кытайдан алып келгенбиз. Биз кайра бир анализ кылышыбыз керек, келиңиз деп чакырдык. Бирок тааным кичине бөксөрөөк болду кээ бир эжелерде. Бизде 117 эже келди. Экинчи жолку анализге тапшыргалы. Дагы кээ бирөөлөрү мен көлдө эс алып атканмын. Кереги жок деп келбей коюшту. Өкүнүчтүү да кичине. Анан бул клетканы дагы кээ бирөөлөрү ошол маткадан кичине этинен чымчып алдык. Аны кайра анализге тапшырдык. Жыйынтыгы буюрса эртең чыгат. Чыккандан кийин мен кайра баарына чалып чыгам. Баары менен көрүшөм. Бирок көрүшүүдөн мурда мен ушул анализдин жыйынтыгын Кытайга жиберем. Кытайдагы профессор бир сыра карап чыгып, анан диагноз берет. Диагноздон кийин ушул диагнозду негизденип кандай дарылоо керек өзүнүн кеңештерин берет. Ушулардын профессордун айткан сөзүнүн баарын мен түз жеткирем эжелерге. Рахмат. Бул УЗИ скрининг гана жетиштүүбү биринчи изилдөө үчүнчү? Сиздер УЗИ анан анализ кошумча алдыңыздарбы? Биз баарын Кытайдан алып келгенбиз. Бирок биз көбүрөөк жасайлы деп 2000де жасайлы, жок дегенде 1500дү жасайлы дегенбиз. Бирок убакыт жетишпей калды да. Анткени эсептедик, биринчи скринингди өткөргөндө бир жумадан ашыгыраак убакыт кетти. Анан алардан кайра чакырып келгенден кийин күндө бир эң көп болгондо 40 эжени кабылдайбыз да. УЗИ аппарат менен жасаганда. Ага дагы убакыт керек. 174 кишини жок дегенде 4,5 күн 5 күн кетет да. Анан анализдин жыйынтыгы чыккан чейин дагы убакыт керек. Ошо менен 1013 болуп калды. Кайсы жерде өткөрүлдү бизде? Бул кайсы аймакка алынды? Бишкек, Чүй? Бишкекте болду, онкология центринин ичинде. Экинчи корпус, экинчи этаж, 217 кабинет. Ал жакта жаткандар да катыштыбы? Жаткандардан катышкан жок, бирок көп ооруп аткан, өзүнүн ооруп атканын билген, байкагандар деле келишти да. Биз аябай реклама кылганбыз. Фейсбукта, ТикТокто, Инстаграмда такыр чыгарганбыз. Биздин телефон номерибизди калтырганбыз. Баары жазылды. Кээ бирөөлөрү орусча айтканда живой очередь эткен жазылбай эле өздөрү эле мен киришим керек, мага керек, мен киришим керек деп урушуп узучу болуп анан киргендер дагы болду. Жакшы. Ошол сиз айта кетпедиңизби, Кытайдан ошо окумуштуулардын түзүп берген тартиби депчи, ошол жөнүндө айтып берсеңиз, эмне болгон тартип жана кандай алдын алуу чараларын көрүшөт? Бул тартип аябай маанилүү. Биринчиден кишилердин идеясын буруш керек да. Бул мисалы мындай. Мисалы мен ооруп калдым. Ооруп калганда, эгер мен өзүм жакшы болоюн дебесем, канча дары берсе, же жанында канча мага көңүл буруп, чайымды куюп, тамагымды жасап берсе деле, канча жардам бере албайт. Өздүгүнөн жакшы болоюн деши керек. Ошон үчүн алдын алуу деген идеяны баардык аялзаттарга мээсине сиңдириш керек да. Жыл сайын келип текшерилиш керек. Мисалы Кытайда биз жыл сайын HPV вируска текшеринебиз. Ошол анализди тапшырып, мамлекетке жолдоо беребиз. Биздин ден соолук абалыбызды билиши керек мамлекет. Анткени бизде эреже башкачараак, саясат башкачараак да. Мисалы мен ооруп калсам, мен жыл сайын налог төлөйм, ай сайын. Айлыгымдын 12-13% тапшырам да. Ал мамлекетке калат. Мен ооруп калсам, мамлекет мен 80% чыгымымды көтөрүп берет кайра. Анда мамлекет эсептейт да. Айбылага ооруп калганда бул жолу 1 миллионду коротту. Мунун 800 миңин мен чыгардым. Көп кетти го деп. Бул эгер мурда өзүн жакшы караган болсо мындай каражаттар чыкпайт эле, чыгымдар. Деп ошон үчүн мамлекет алдын алууну азыр биринчи орунга коет да. Ошон үчүн биз жыл сайын биздин абалыбызды тапшырып турушубуз керек. Жыл сайын ушундай өткөрүлөт. Мен жыл сайын барып тапшырам да. Анан башталышында байкалып калса, бул дарыланганга дагы көп чыгым кетпейт. Балким өзүн жакшы караса эле болот, дары жебей эле. Уйку жакшы болуш керек, маанай жакшы болуш керек, тамак өлчөмдүү болуш керек. Кечки тамакты душмандарга бериш керек, өзү отуруп алып, май сайды жеп коюп жыргап отурбай. Аракет болуш керек. Анан дагы HPV вирустун эмеси бар.
вакцинасы. Ар бир жашка туура келген HPV-дин вакцинасы болот. Мисалы кичинекей кыздарга 9 жашка чейин, 45 жашка чейин, 26 жашка чейин өзүнүн түрү окшобойт да. Ошолорду биздин милдетибиз. Биз барып ошол вакцинаны алышыбыз керек. Ошондой мыйзамга тургузган. Анан дагы эгер ооруп калганда, мисалы бул 4 кадамга бөлүнөт да. Биринчи кадам жеңилирээк. Экинчиси, үчүнчүсүнө өтүп кетпеген болсо, айыкканга дагы көп мүмкүнчүлүк болот. Үчүнчү болгондо калган 1-2 жылды, 2-3 жылды жакшы өткөрүү керек деп айтабыз. Эң акырында жашоонун сапаты түшүп кетет да, төмөндөп. Ошон үчүн бул жагынан биз көп билим алабыз. Ар бир аялзаттар радиодон болобу, телевидениядан болобу, же газетадан болобу, же соткадан ар кандай тиктокто да чыгарып турат. Ошонун баарынан ушул тармагындагы билимдерди алдын алуу боюнча идеяны аябай таратат да элге. Анан скринингге жыл сайын мен айткан бул профессорлор өздөрүнүн командаларын, анан ар бир шаардын врачтары менен бирге шаарма шаар айылма айыл кыдырып баарын скрининг кылып турат да. Ким калып калды, ким текшерилмеди деп. Баарын өтүшүң керек. Рахмат. Жоң рахмат. Ушул анан сиздер айтылган маалыматтарда эртең жыйынтыгы чыга турган болсо, андан ары дарылоого жардам беришеби ушул эжекелердин арасында эгерде Кудай сактасын чыгып кала турган болсо? Бул жолу биз биякта врачтар, Кытайдын врачтары бияка келип диагноз бергенге эле уруксат алган да. Дарылаганга же операция жасаганга уруксат ала албаган. Биз ойлоп атабыз, ушул жылдын акырына чейин, жаңы жыл келги чейин дагы бир чакырып алсак, ага чейин макулдукту алып, бияктакы ушул бул жолу байкалган 174 эжекелердин арасында кимиси абалы оор болуп атыптыр. Ошолордун абалдарын дагы изилдеп кайра чакырып алсакпы деп ойлоп атабыз. Анан дагы балким мындай абалдар болуп калат. Операция жасаганда кээ бир аппараттар толук эмес. Анан дагы көбүрөөк убакыт керек болуп калат. Мисалы нур менен же химия менен дарылаганда ал 20 күн же 1 ай болуп калат да. Биякта көп тура албай калса, анда биз ушул жерден эжелерди уюштуруп алып, өздөрү макул болсо Кытайга жөнөтүп, мен курган көпүрө менен Кытайга барып дарыланып келсе дагы болот да. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү жаратып туралы деп ошол ойдо туруп атабыз. Мисалы сиз деле жакшы билип калсаңыз керек, анда бул улуттук онкология борборунда бир ай жүрсөңүздөрчү. Ал жакта дарыгерлердин дарылоо ыкмасы, ал жакта негизи эле Кыргызстанда алдын алуу ыкмалары менен Кытайдыкын салыштыра келгенде бизге кандай кеңештерди берет элеңиз? Кеңештер болсо, биринчи врачтарга бир кеңешим бар. Врачтар аябай мыктуу экен. Көп билим алыптыр. Россиядан, дагы Германдан, көп жерден билим алып келген мыктуу врачтар экен. Бирок дарылаганда эки нерсени байкаш керек да. Биринчиден, бетаптардын көңүлүн аябай караш керек. Сен рак болупсуң, эртең өлгөлү калыпсың, бүгүн алып керек деген сөздөр болбостук керек да. Бул биринчи. Врач деген операция жасап, бычак менен, ийне жип менен кесип жамаган эле эмес. Көңүлүн жакшы карай алса, көңүлүн жакшы дарай алса, анан жакшы болот. Да. Бул биринчи. Экинчиден болсо, дарылаган кезде чени менен болуш керек. Мисалы HPV вируста чалдыккандар болсо, биз анча коркутпайбыз. Дагы бир жыл карап көрөлү. Боюңда болуп калса төрөй бер. Балага эч кандай таасир болбойт. Жолдошуң менен жакшы жаша. Күмөндөнбө. Бул вирусту жолдошуң таап келген эмес. Балким сен шалдырап калдың. Баягы шамалга урулуп келген кезде шалдыраган киши бат эле тумо болуп калат да. Ошого окшош эле тазалыкка байкаш керек. Өзүңдү жакшы кара. Өзүңдү сүйсөң оорубайсың деп мындай айтыш керек. Бирок вирус бар экен, дарылаш керек, күйдүрүш керек, кесип иш керек. Андай сөз дагы бир жыл күтө туруш керек да андай сөздөргө.
экинчи кеңешим да чени менен болуш керек. Чоң рахмат. Жакынкы араларда ошол сиздер мурунураак айта кеткендей жүрөк кемтиги боюнча дагы атайын бир долбоорлорду ишке ашыргансыздар. Ошол жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Кандай болду жыйынтыгында? Ыраазы болгондор болду, нааразы болгондор болду? Негизи ыраазы болсо экен. Бирок бирөөнө жардам берериңде ыраазы болсо экен деп үмүттөнбөстүк керек. Өзүңдүн чындык көңүлүңөн, жүрөгүңөн чыгарсаң, өзүң ыраазы болосуң. Кудай билет. Калганын Кудай билет. Рахматын айтабы, айтпайбы, батасын береби, бербейби, ал кийинки иштер. Биз эме кылдык. 2018-жылы баштаганмын да. 2017-жылы Минздравга барып, ал кезде мен министр менен көрүшүп, ушундай проект алып келгенмин. Сиздерден жардам керек. Ушундай тубаса жүрөк оорусуна чалдыккан балдардан уюштуруш керек эле. Мен Кытайга алып барып операция жасатайын деп, ал биринчи жолу келип ушул иштер менен кайрылгам. 2018-жылы декабрда 12-айда эки ушул оору менен чалдыккан бөбөк ата-энеси менен бирге бизге барып операция жасатты. Виза, жол кире, тамак аш, жатак, операция, дагы саякат, баардык чыгымды өзүбүз көтөрдүк. Кыргызстандын жаранынан бир тиын чыккан жок. Булар жакшы айыгып келишти. Анан ачпай жасадык. Ар бирөөсүнүн операциясы жарым саатта эле бүттү. Жаны кыйналган жок да. Тиги апакай кыздын төшүндө бир мындай кесилген, жамаган жер болгон жок да. Такыр жонсандагы чоң тамырды кыйып туруп эле шланга менен киргизип туруп, бир күндүк деп коебуз, зонтик. Ошондойдон киргизип койду ордуна. Бияктан УЗИ менен карап турду. Бат эле айыгып кетти. Эртеси эле кроваттан түшүп, нары бери баскыдай болду. 3-күнү больницадан чыксаңар болот деди. Алар өздөрү да таң калышты. Эмне мен бир уктап койгонсом эле жүрөгүм бүтөлүп калды деп ошентип айтышкан деп. 2019 мен кайра Кытайдагы профессорлорду чакырдым. Ошко барып ноябрда. Биз ошол жактан биз негизи 30-40 кишиге операция жасап берели деп келгенбиз. Мен ошондо 200 окклютор алып келгемин да. Анан аны алып келдик. Балким кээ бир бетаптар ишене албады да кытайлардын өнөрүнө. 3 эле макул болушуптур. Анан ошол 3 балага операция жасадык 15 мүнөттө бирден. Ошол Ош областтык ооруканасынын директору таң калды. Келип силер менен иштешиш керек. Силер мыктуу экенсиңер. Силерден билим алалы. Макул болсоңор биз силерге барып окуп келели. Силер дагы келип тургула. Биз дос бололу деп ошондон баштап жакшы катышып жүрөбүз да. Анан бул жолу болсо дагы эле мен Ош областтык ооруканасына кайрылдым. Директору менен сүйлөшүп, бизге 30 баланы уюштуруп берди. Ушул 30 баланын диагнозун Кытайчага котортуп туруп, анан Кытайдагы биздин профессорго мен партнерума жибердим. Ал киши көрүп, анын ичинен биринчи 11 баланы тандаган. 11 баланы тандагандан кийин үчөө эметти да. Ишене албаганбы, биз даяр эмеспиз. Биз бара албайбыз Кытайга деп күмөндөндү го, ишене албай. Анан 8 бала калды. Азыр 8 бала менен ата-энеси менен такыр көрүшүп келдик Ошто. Үйүнүн абалдарын эледик. Балдар дагы татынакай, бирок карапайым элдердин балдары да. Аларды өткөн жумада биз очередсиз Кытайдын элчилигине алып кирип, визага, интервьюга катыштырып чыктык. Буюрса, бүгүнкү кечте чыгып калдык азыр. Азыр негизи чыгыш керек болчу. Эртең бара алабыз визалар. Мунун арасында Кыргызстан менен Кытайдын саламаттык сактоо министрлиги, Тышкы иштер министрлиги аябай көп кызмат көрсөттү да, бизди аябай колдоду. Бир катты жазды саламаттык сактоо министрлигинен, Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинен, кайра Кытайдын Тышкы иштер министрлигине, анан кайра саламаттык сактоо министрлигине, анан биз иштеп аткан тиги клиникага чейин жеткирип, анан кайра келип Кытайдын элчилигине кат жибериптир, буйрук түшүрүптүр да. Бул 8 бала ата-энеси менен, дагы 2 врачыбыз бар. Оштон бияктан барат. Бизге чогуу барат. Барып ошол операцияда чогуу болот. Көп билимди алып, кайра кийин
ушундай келип кетип бир 2-3 жылдан кийин өз алдында ушул операциянын баарын өзү жасагыдай болсо, анда соң бул бара турган 8 балада дагы жүрөк кемтиги баары жүрөк кемтиги бар баарында. Канча жылга чейин ушундай долбоорду уланталы деген планыңыз бар? Өмүр бою. Жакшы. Анда биз келип аткан смс каттарды карап алалы, анан кайрадан улантабыз. Саламатсыздарбы? Сиздер айтып жаткан маалыматтарды угуп мен таң калып жатам. Силерге жеке кайрылса болобу дейт. Болот. Instagram Айбулак Жумак. Кийинки. Саламатсызбы? Үйдүңүз абдан сонун экен. Кытайлык экениңизге ишене албай турам. Ийгилик каалайбыз. Ушундай кыздар бар экенине кандай сонун дейт окурманыбыз. Рахмат. Кийинки билдирүү. Саламатсыздарбы? Рак шейким айтып эмне болуп бүттү, чото укпай калдым дейт. Эмки жолу кабар кылып коебуз. YouTube'дан көрүп алса болот деп айтпадыңызбы? YouTube'дан трансляцияны көрүп алышсын. Жалпысынан негизи анализ бүгүн эртеңдерде чыгып калат экен, 1-2 күн ичинде чыгып калат. Ошол биздечи мисалы Кытай эл республикасында ар бир куракка жараша ошол атайы вирустун вакцинасы бар деп айта кетпедиңизби? Бизде мисалы жакынкы арада ошол былтыр, жаңылышпасам, ооба былтыр 11 жаштан баштап 13-14 жашка чейинки кыздар ушундай вакцинация алсын дегенде эл аябай дүрбөлөңгө түшүп, эмнеге, кандайча, эмне кереги бар? Эми жатын боюнчасынын рак оорусу бир гана вирустан пайда болбойт да деген ызычуулар көп келип чыкты да. Мүмкүн сиз кабардар болсоңуз керек бул ошол проектке даярданып атканда. Кандай ойдосуз ошол боюнча? Менче вакцинанын эч кандай зыяны жок. Бирок вакцинаны биз 100% жардам берет деп айта албайбыз. Өзүн дагы жакшы караш керек. Анан мунун арасында дагы бир аябай чоң фактор бар. Балким бул ичкан дегенди кан ген кой, тукум куйчу ДНА менен байланыштуу да. Эгер ата бабаларында, ата энесинде, туугандарда ушундай рак болгон болсо, анда балким мунун денесинде ушул тукум куучулук менен ушул калып калат да. Ушул мүмкүнчүлүгү бар да. Бирок вакцина жардам берет, бирок 100% эмес. Андан тышкары вакцинаны албаса, анда балким 20-30 жаштан кийин пайда болуп баштайт да. Ошон үчүн вакцинанын эң түпкү мааниси алдын алуу. Ошол проектке долбоорго даярданып жатып статистиканы салыштырып көрдүңүзбү? Кыргызстанда канча аялга бир туш келет? Бул оору Кытайда кандай? Азыр бул жолу биз скрининг кылганда 17% деп эсептеп чыктык. Кытайда калк көп. Бизде 15%га жетпейт Кытайда. 1,5 миллиард кишинин ичинде. Бирок Кытайда азыр бир максатты коюп атат. 2030-жылына чейин бул ооруну жоготобуз деп. Кантип жоготот? Баятан айткандай эле идея жагынан алдын алуу идея. Анан вакцина. Анан жыл сайын текшеринип туруш керек. Ракка өтүп кетпей эле жылып баратканда эле байкалып анан дарылап койсо алдын тосуп коебуз да. Бирок Кыргызстанда азыр эжекелер өзүн жакшы карашы керек эле. Ушул көп факторлорун дагы биз Санжар экөөбүз көп сүйлөшүп калдык. Эмнеден ушундай ооруп атат деп. Мисалы баятаңкы тукум куучулук бул биринчи. Экинчиден көп нерв болот го. Менче үй бүлөлүк абалдагы аябай чоң таасир этип атат. Менталитетибиз үй бүлөлүк абал. Анткени мисалы бизде аял затына болгон басым кичине башка аларга салыштырмалуу кичине жогорураак деп айтсам болот да. Анан ар кандай мисалы үйдө деле казан аяк кагылышат деп айтылып атпайбы? Ошолордун баардыгы тең бул оорунун пайда болушуна дагы бир себептен болот да. Андан тышкары балдардыга бала чакырасын караш керек болот. Жумушуна иштейт мисалы аял кишичи. Ошол эң негизги бирден бир фактор бул оорунун пайда болушу бул нерв системасынан да. Эгер нерв системасы аябай мындай козголуп турган болсо, иммунитети түшүп кетет. Иммунитет түшүп кеткенде биз жанагы буга чейин Айбулак эже айтып аткандай эле ДНКсында бир ошол өзгөрүүлөр вирус бар боло турган болсо, ал ошол иммунитети түшүп кеткен убактарда бул пайда боло калат да.
Анан ошол себептен биз дагы тияка барганда да көп байкадык, эжекелер мындай стресс абалда болуп атат да. Бул жерде жеке эле үй бүлөлүк эмес, андан тышкары бул экономикалык дагы бир себеп да. Анткени көбүнчөсү акча маселеси, акча жетишпейт. Өзүн карайын десе тиягына жетишкизеби же баласына жеткизеби деген сыяктуу маселелер болуп атат да. Ошол нерселерди да биз отуруп көрдүк. Статистиканы өзүбүзгө бир сыйра карап баалап айтылды да. Анан эң негизги фактор ошол өзүнүн эмоционалдык жана моралдык жактан баягы жакшылап коргонуш керек да. Стресс болбогонго аракет жасаш керек. Бул стресстин бардыгы тең жанагындай орусча айтканда возбудитель каких-то заболеваний болуп атат. Биз да ошону көп байкадык да. Анткени эжекелер мисалы жөн жерден эле мындай очередь талашкан сыяктуу болуп деле кичине мындай кыжың болуп кете беришет экен да. Ошолордо кандайдыр болбосо себепкер болот да. Орусча келет, оңой капаланып, бат жини келип, ушундай биздин элдердин эмеси бар экен да. Ошол да биздин эжекелерибизге, айымдарыбызга кичине мындай өзүн карманып, нервин сактаганга да биз үгүттөп кетмекпиз да. Негизи эле ошол кыргыз айымдары биз өзүң үчүн жашап деген түшүнүк жоктой да. Ошо баягы окуганча сени ай күйөөгө тийсең анан монтпесиң деп келет чындыгындачы сөздүн ачыгы. Анан үйлөнгөндө турмушка чыккандан кийин анан күйөөм, кайненем, кайынжуртум, анан кийин балдарым боло туруп, мисалы чындыгында ооруканага барганга убакыт жок. Мен дагы ошол былтыркы жылдары бир фонд менен иштешип калдым. Бир топ залалдуу шишик менен ооруган эжекелерчи 4-3, 4 стадияга жеткенге чейин кой эми эчтеке болбойт, мейлеми мында химия албай калдым, мейлеми деп жашап келеткен да. Анан акыркы учурлар калды, болду 4 стадия, 3 стадия дегенден ай мен өлө турбайм, кой эми ушул кичинекей учурда өзүм үчүн жашайын деп анан баштыктарды тигип, анан ары бери чыгып да, анан мындай аябай өкүнөсүң да. Мен эч кимге жардам бере албай калдым, мага менден эч кимге пайда жок, эми өзүм үчүн жашайын деген. Ар жакта мүмкүн 3 жыл 5 жылдык жашоо калды. Анан ошол учурда ушинтип ойгонгон аябай өкүндүрөт да чындыгында. Чоң рахмат. Операция дагы бир нерсени кошуп кетейин дегем, эгер эме болбосо. Сөзсүз түрдө биздин Кыргызстандагы айымдарды жок дегенде бир жылда бир жолу гинекологко барып текшерип койсун да, биз айтып кетет элек. Анткени кыргыздарда баспай калдым, төшөккө жатып калдым дегенде больницага чуркап каласыз да. Бул ошондо да бирөө алып барат деп коесуз. Ошондо да кээси жет, үйдөгүлөрдүн бирөөсү алып барат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө эгер мисалы бир жериңер ооруп кала турган болсо, ошо жатын маселеси жана ооруп кала турган болсо, анда жарым жылда бир барып көрүнүп койсо жакшы болот да. Эми каяка деле көп акча кетпейт, предварительно алдын ала баягы өзүн эметип койгонгочу. Жеңилирээк. А эгер эчтеке мындай кыйынчылык болбой атса, анда бир жылда бир негизи текшерип койгон жакшы. Анан дагы бир эскертүү, эки эскертүү. Биринчи, аялзаттар тазалыкка аябай маани бериш керек. Биринчиден өзүнүн кийип жүргөн эчки кийимдерин тышында кийген кийим менен аралаштырып жууасын, балдарыныкы менен аралаштырып жууасын, өзүнчө бир тазикке өзүнчө жууш керек да. Бул биринчи. Экинчиден, биздин туалетте, Кыргызстанда туалетте иштеткен кагаздар, бумагалардын сапаты өтө төмөн. Баарын суруп бүткөндөн кийин карасаңыздар, ичинде апапак болгон чаң кумдар калып калат да. Ал химия, ал аябай зыян. Эң назик жерин эң жакшы буюмдар менен, сапаттуу салфеткалар менен ошолорду иштетүү керек да. Анан ден соолугу бекем болот. Тазалыкка аябай маани бериш керек. Рахмат. Медицинский мост уюмунун болочоктогу пландары жөнүндө айтып берсеңиз. План болсо, план көп болуп атат. Келерки жумада биз ушул Тубаса жүрөк оорусуна чалдыккан 8 баланы алып кетебиз. Ата энеси менен, 2 врач менен, анан менин командам Санжар мырза, мен 20 киши чогуу барабыз. Тиякта буюрса 20 күндөй же 2 жумадай болуп калабыз. Операциясынын баары жеңиштүү болсо Кудай буюрса. Анан кайра келебиз. Келгенден кийин эле биз кайра ушул оору менен чалдыгып аткан балдарды топтоп туруп, мен кайра Кытайдагы партнерлорумду, профессорлорду чакырам. Кыргызстандын өзүнөн көбүрөөк балдарга операция жасаганга аракеттенебиз. Бул биринчи план. Анан экинчи план болсо реабилитация, өз калпына келтирүү боюнча. Кыргызстанда азыр инсульт болгон же авариядан ооруган көп кишилер бар. Аларды эгер ошол ооруп баштагандан баштап өз калпына келтирүү аракетти, дарылоону алып барса, бат эле айыгып кетет. Негизи 3 айдан ашып кеткенден кийин
мүмкүнчүлүгү кичине азыраак болуп калат да. Ушул жагынан мен Кытайда ушул тармакта иштеген эң жогорку деңгээлдеги киши менен катышам да. Өткөн жумада биз саламаттык сактоо министрлигинде ошол киши менен онлайн конференция өткөрдүк. Ал киши Кыргызстанга мен жардам берем, мага эчтенкенин кереги жок, менин жашым чоңоюп калды, 70-тен ашты. Мен билимимди таратышым керек. Мага наамдын деле кереги жок, акчанын деле кереги жок. Мен ошол Кыргызстан, Кытайдын чөрөсүндөгү кошуналарыма жардам берейин деп ошол идея менен биз менен онлайн конференция өткөрдү да. Бул киши болсо Америкада адис болуп бааланган. Ушул тармакта билимдерди өзү изилдеп таап чыгып аткан киши да. Бачакында ошол кишилерди чакырып алалы деп ошол планда болуп атабыз. Жакшы, рахмат. Ошол балдар менен кайра кайтып келгениңизде бир байланышып коюңуз биз менен. Буюрса. Анда биз саатыбыздын соңку мүнөттөрүнө келели деп калдык. Мүмкүн ошол эки жактын медицинасын салыштырып көрүп, эки жердин менталитети эми макул салыштырылгыс дейличи. Ал жак башка эл, биз жак башка эл. Бирок жалпысынан мындай өнүгүү жолун карап, салыштырып көрүп, өзүңүзгө кандай сабактарды алдыңыз, анан биздин элибизге кандай тилектериңиз бар эле? Сабактар болсо, мен ан сайын кишинин ден соолугуна таанымым чуңкурураак болду да. Бурда өзүм мейли өзүм чарчасам деле, өзүм жакшы жебесем деле, кызым жакшы жесин, үй бүлөм жакшы болсун дейт элем. Бирок мен өз алдымда бир назик кызмын. Эне болсом деле мен кыздай болуп жашап жүргүм келет да. Мен азыр өзүмдү биринчи сүйөм. Мен жакшы болсом, анан үй бүлөм болот. Мен жакшы болсом, анан кызым менин аркаман жакшы күн көрөт. Мен жакшы болсом, мен айткан ушул ой максаттардын баары ишке ашат. Ошон үчүн баардык аялзаттар, ооруган, оорубагандар баары өзүн биринчи жакшы көрүшү керек. Өзүн жакшы караш керек. Өзүң канча тың болсоң, жакшынын баары, жакшылыктын баары, жакшы кишилердин баары ээрчип келет. Баарын соруп, шимирип алып келесиң да өзүңө. Ошол бир тааным болду. Экинчиден, мен Кыргызстанды аябай сүйөм. Кыргызстанда төрөлбөсөм дагы, Кыргызстандагы кыргыз элдерим жакшы күн көрсө экен, оорубаса экен, мен көргөн ошол дүйнөнү, мен көргөн жакшылыкты тең бөлсөм экен деп ойлойм да. Мен ойлойм, мен өзүм кичинекей болсом дагы ушул кыргыз улуту өзү бир кишинин денеси болсо, мен ошонун арасындагы бир клеткамын, же бир органымын. Ошон үчүн мен ар дайым салым кошкум келет. Медицина тармагында болсо, медицина тармагында. Башка жагынан эгер колуман келсе деле мен аябайм Кыргыздан. Чоң рахмат. Санжар мырза, анда сиз 1 саат бою уктуруп койдук, сүйлөтпөй. Келиңиз, сиз өзүңүздүн пландарыңыз, ошол Айбулак айым менен иштешип жүрүп эмнени үйрөндүңүз, эмнеге кандай дилгириңиз бар, мына ошол жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Так, эң биринчиден биздин карама 3 минут, 2 минут болсун сизге. Бизге 2 саат керек эле. Эң биринчиден ошол Айбулак эже менен таанышкандан бери өзүм үчүн бир чоң сабак алдым. Сабак алгандардын бири бул мен негизи өзү мындай кыймылым дагы бат, бир нерсени бат кылганда жакшы көрөм да. Анан мындайча айтканда шашкалактай бересиң деп, Айбулак шашкалактай, шаша бересиң деп айтат да. Анан Айбулак эже менен аралашып жүрүп, анан мындай кичине токтолуп, анткени бул жашоого биргелебиз, анан дайыма эле шаша беребиз. Анан Айбулак эже дагы айта берет да, дүйнөдөгү акчанын баардыгын тең таап алууга мүмкүн эмес. Алла Таала баарын көрүп атат. Өз ар бирөөнүн өз ченеми менен болот. Анан ченеми менен берилет депчи. Анан ошол сөздөрдөн кийин мен дагы отуруп кичине мындай оор басырлыктуу ойлонуп жүргөнгө ошол нерсеге көндүм да. Ошол жолдун таасири болду. Анан бул иш аракет менен мен негизи өзүмдүн мурда илгертеден бери кыялым бар болчу, кичинекей кезимден эле кыялым бар болчу, элге жардам берсем депчи.
тиги апам да кээде тамашалап сүйлөп кала берет да, тиги сен менин балам эмес элдин баласы болосуң депчи. Чынын айтканда элдин баласы болгум келет. Кыргыз элим бизге моралдык жактан колдоо берип турса эле, биз илимибиз, билимибиз бар. Чет өлкөдө окуп келгенбиз, Кытай тилин билебиз. Ошол сыяктуу эле быйыл профессорлор келгенде эле ошондой көп проекттерди алып келип, бекер бере турган проекттерди деле ала келе беребиз да. Ошон үчүн азыркы коюлган максаттардын бардыгы тең. Мен Айбулак жакка караса ошол жака эле чогуу жүрүп атпаймынбы? Ошол сыяктуу эле коюлуп турган благотворительный иштерди, кайрымдуулук иштерди, андан тышкары өзүмдүн да 1-2-3 проекттерим бар болчу. Ошолорду дагы чогуу эки ишти бир алып жүрөйүн деген максатым бар. Анан буюрса эми багы калган проекттер ишке ашып калса, бизди дагы сиздин радиодон да угармандарыңыз угуп турат. Телевиденияда да эртең чакырылдык, телевиденияда да буюрса барып ал жактан да сүйлөп көз алдыңарга көбүрөөк көрүнгөнгө аракет кылабыз. Анан жакшы иштерди алып келгенге көп аракет жасайбыз. Рахмат. Келиңиздер, эркин микрофон сиздерге. Жакындарыңыздарга салам айтып, каалоо тилегиңиздерди айта кеттиңиздер, анан бул эфирдин көшөгөсүн жабалы. Мен каткыртып койгум келип атат да. Ырдаганга жетишпей калдык эми. Жок дегенде күлдүрүңүзчү. Анан күлдүрүп көрөйүн. Алдында бир кел чай ичели деген телевиденияга баргам да, программага. Анан ошондо сураган, жашыңыз канчада, күйөөңүз барбы, бойтоксузбу деген. Бар десем, анан Кытайданбы же Кыргызстанданбы дейт. Ушул темага келгенде эле ачуум келет дейм. Кыргызстандагы жигиттерге наразымын деп. Эмнеге дейт? Мен ала качкан жок эчкимси деп. Ошон үчүн жигиттер оң кулак, сол кулак, жакшы киши болгула, жаныңардагы жакшы кыздарды кое бербегиле. Кое бербегенден кийин жакшы сыйлагыла. Алар болбосо силер каяктан? Оода. Келиңиздер анда. Эфирди жыйынтыктайлы. Сиздерге эркин микрофон, анан биз бүтүрөлүк. Так, эркин микрофондон эмне сүйлөйлү? Салам айтып кетсеңиздер болот. Өзүңүздөр жүрөгүңүздөрдө эмне болсо ошону айтсаңыздар болот. Так, анда мен биздин Так, аябай даярдандыңыз. Мен негизгиси кылынып аткан иштерибиз көбүнчө айымдар менен байланыштуу болуп атпайбы? Анан биздин ошол мырзаларыбызга да бир ооз айтып кетейин деген оюм бар эле. Сөздү туура өздөрүнө айттыралы. Мырзаларга дагы айтып, кулакка күмөш сырга деп айтылган макал бар беле. Ошол сыяктуу да биз эркектер чыдамкайлык бололу, чыдамдуураак бололу. Биздин аял затыбыз бар иштергечи калагыбызды көп бүркөбөй, калабызга кар жадырбай үйгө бара турганда биз эркек киши негизи кылынып аткан нерселерибиздин баардыгы тең ойду тоону аңтарсак дагы бул аял кишиге баардыгын аял киши болбосо биз деле ал нерсени кылыштын кажети кереги жок да. Анан жумуштан мен деле түшүнөм, чарчап келебиз баарыбыз. Мен деле 2 балам бар. Кечинде үйгө бара турганда ушунчалык чарчап барам. Мындай тынчыраак, кулак мээң тынч болсун, балдарың чырылдабасын деп өзүң мындай үмүттөнүп барасың да, тамак иштиң, жаттың ичине салайын депчи. Бирок баргандан кийин аял кишилерибизге да убакыт көңүл бурушубуз керек болот. Ошол убакта кабагыбызды кар жадырбай, күлүп жайнап тосуп алганга аракет кылалы. Же жашоодо ар кандай казанай кагылышкан учурлар болот. Ошол убактарда да биз баягы чыдамдуулак болуп, джентльмен, мырзалык мүнөздөрүбүздү баягы ойготуп, анан айтып атса дагы деп кулагыбыз менен мынте берели дагы, оюбузда башка нерселер эстетип, ал нерселерди негативден алсараак болобу да. Анткени ар бир биз жаман сүйлөгөн сөздөрүбүз аял кишинин бул түз жетет, кулагына бат эле кирет, андан жүрөгүнө катып алат. Ошол менен бирге бардык денесиндеги иммунитети түшүп кетет да. Анан бул рак жаман оор экен да, чындыгын айтчы. Ошол ракты дагы козгоочу бирден бир себеп болуп калат экен да. Ошон үчүн баягы бири-бирибиздин көңүлдөрүбүздү оорутпай жүрөлү. Чоң рахмат. Макул. Айбулак айым, мүмкүн сизде кошумча бардыр. 5 минутуңуз бар. Мен Кыргызстандагы толтура туугандарым бар. Дагы кээ бир туугандарым менен көрүшө элекмин. Эгер азыр угуп аткан болсо, сиздерге жылуу салам. Бизден нарындан абдан көп угармандарыбыз. Анан кичине ырдап бербейинби? Келиңиз, бир куплет ырдап бериңизчи. Кайсыларымды? Ат башы деген ырлардан барбы? Мен кыргызмын. Кыргызстандан. Бир куплет гана келиңиз. Керилген бир керме тудун керегеси, көпкөк асман түндүгү да терезеси, жабуулары үгүттөрү ак булут
жумактан жерим менин ак боз үйдөй кереметти кайсы жерден болосуң деп сураба кандай элден экенимди сынаба мен айтпаймын бийиктеги жылдызмын деп мен жөн эле жашап келем кыргызмын деп. Ай, азаматсыз. Баракелде, үнүңүз да сонун экен. Рахмат. Тилекке каршы убактын соңуна чыгып калды. Мен болсо сиздерге терең ыраазычылык айтам. Ушундай жүрөктөрүңүздөгү ушундай терең сонун сезим, бул баарында эле боло бербейт. Тилекке каршы азыр дүйнөдө адамдар мен деп жашап калган, мага болсун, мен кылайын, мен жейин деп, бирок сиздерде элибизге жардам бергибиз келет, элибизди өнүктүргүбүз келет деген бул нерсе чоң тилек, анан албетте жаратканга жага турган тилек. Ошондуктан ишиңиздер илгерилей берсин. Буюрса алдыда дагы кызматташып эфирде амандашабыз деген тилегим бар. Анан биздин бүгүнкү конокторубуз, биздин СМСтер калып калды, окулбай кечирим сурайм угармандар. Айбулак айым кийинки келгенде буюрса окуп берем. Бир айдан кийин сөз келели. Бүгүнкү биздин эфирдин коноктору Медицинский мост уюмунун негиздөөчүсү Айбулак Жумак жана Медицинский мост уюмунун ген мүдүрү Космосбеков Санжар Космосбекович болду. Чоң рахмат сиздерге дагы бир жолу. Үй бүлөлүк бакыт жана албетте өзүңүздөргө бекем ден соолук каалайм. Баягы эфирдин учурунда сурайын дедим эле, жетишпей калбадым. Кытай эли негизи иштенчилдиги менен өзгөчө айырмаланат эмеспи? Ишмер, анан жалкоолук дегенди көп биле бербейт. Эгер ушул нерсе боло турган болсо, анда албетте ийгиликтер дагы болот алдыда. Буюрса. Достор, сиздер менен коштошом. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Окей, радиосунда саат 19. Байлыгына таянган адам кулайт. Ал эми адил адамдар жалбырактай көгөрүшөт. Окей радиосу үй